Бул жолу калың элдин жеңиши уурдалбайт. Калайык калктын аруу мүдөсү узурпация болбойт. Эл журтумдун ошондогу талабын жүзөгө ашырууну көздөө менин президенттик мөөнөтүмдүн негизги мүдөө максаты болмокчу. Демек, күн түндөбөй күчүрөп, бел чечпей иштеп, Камбарата, Сары Жаз кестери, жогорку Нарын каскаты сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу, жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептеймин. Биздин тышкы саясатыбыз көп векторлуу багытынан тайбайт. Егемен Кыргызстан, Америка, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулат. Бириккен Улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Евразиялык экономикалык союз, Түрк мамлекеттер кеңеши жана башка эл аралык уюмдарда эл аралык милдеттенмелерин татыктуу улантат деп ишендирем. Тар, өзүмчүл кызыкчылык үчүн элибиздин байлыгын тоноп, уул кыздарын кордоого аракет жасаган жеке басарлык, үй бүлөлүк башкаруу эмнеге алып келерин, аягы эмне менен бүтөөрүн жакшы билебиз. Ошондуктан дагы бир мертебе кайталап кетейин. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү. $30 жыл бою топтолгон $5 миллиард ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Энергетика тармагындагы абал катастрофалык кырдаалга кептелип, 137 миллиард сом, $1,5 миллиард тегерегинде карызы бар экен. Албетте, мындай абалдан чыгуу өтө оор кыйынчылык менен коштолоору айкын. Ошондуктан менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат.